Мектептерге адеп сабагынын ордуна ыйман сабагын киргизип берсеңиз дейт. Иншаллах ушул күндөргө жеткирсе менин максатым ушул. Мыйзам биринчи орунда эмес, ыйман биринчи орунда туруш керек деп какшап келем. Ыйман биринчи болуш керек. Себеп караңыздар, ыймандуу өлкө болсо, ыймандуу адам пайт. Ыймандуу адам бирөөнүн акысын жебейт. Ыймандуу адам гыйбат кылбайт. Ыймандуу адам бирөөгө акарат келтирбейт. Мыйзамың жок болсо деле, караңыз, бизде ыймансыздык болуп атат азыр. Мына 5 убак намаз окуйт деген азаматтарыбыз бирине бири айтып берип атат. Кимдин стаканы канчалык экенин. Кыргыз, тажик мектепте көп өзгөртүүлөрдү киргизебиз буюрса. Ишенип коюңуздар. Мына коммунисттик партиянын кезинде мектептер кандай иштесе, мен сиздерге 2011-жылы келип, артка кайтабыз деген уран менен келгем, эсиңиздердеби? Артка кайталы деп. Мени ошондо түшүнбөдүңүздөр. Эмне үчүн баары алдына чакырып атса, Мадумаров артка чакырып атат. Артка деген сөз, мына ошол коммунисттердин мезгилиндегидей мектеп, бекер мектеп. Коммунисттердин мезгилиндегидей бекер дарылау. Коммунисттердин мезгилиндегидей мына чабандардын балдарына бекер кийим берчү жатак мектептерде. Мен сыймыктанам, суктанам, өзүмө өзүм. Өтө сейрек. Бирок ушул учурда сыймыктанам. Эмне үчүн? Исхак Разаков кезинде жаш балдарга мектепте бекер тамак берем деп кызматтан кеткен. Кызматтан ушун үчүн кеткен. Ошондо Хрущев сураган экен. В отдельно взятом государстве хочешь построить коммунизм деп, сен өзүңдүн гана республикаңда коммунизм кылгың келеби деген. Ошого Разаков ушундай кылып атат деп, артынан жазгандардын баардыгын карап чыктым. Бүт кыргыздар жазган экен. Ушак менен. Азыр биздин артыбыздан дагы аңдып жүргөндөрдүн бүтүндөй баары кыргыздар. Бизди бул жерге келди, ал жерден кетти деп Бишкекке кабар берип аткандар. Биздин аңдыгандай кылып чегараны аңдысаң аябай эл ыраазы болот эле. Бирок булар биздин артыбыздан жүрөт. Бизди аңдыйт. Биздин ичибизден душман издейт. Мына 95-жылдагы мен эсимде бар. 98-жылы Ошто чоң жыйын өткөрүп, Аскар Акаевич келгенде ушундай деп, эл кайрылган, аксакалдар кайрылган, активдер. Жана жерди, колхоз совхоздорду жоготуп аткандар. Сиздердин да азыр эсиңиздерге келет аксакалдар. Аскар Акаевич деп чыгып сүйлөгөн бирөө трибунадан, Ошто активдер. Анда баткен бир область элек ОШ менен. Абсамат Масалиев менен Адахан Мадумаровду камасаңыз эле эл тынчыйбыз. Ким эстеди ушуну? Бар эсиңиздерде. Кана ошол азаматтар бүгүн? Биздин айтканыбыз чындык бекен? Мына ошол талкалоо жолунун натыйжасында бизде 1 миллион жигиттерибиз, кыздарыбыз бөтөн жерде азыр Исхак Абсаматович айткандай пол жууп жүрөт. Чегара боюнча протокол жөнүндө ортобоз дейт. Менин Мамат акам жакшы айтып берди эле муну. Ошого мен азыр да жолдон келем деп баягы сыймыктанам дедим. Эмнеге? Ошондо Исхак Разакович ойлонгон, бүгүн 1 класстан 4 класска чейинки балдарга ысык тамакты 11 ай вице-премьер болуп, ошону ишке ашырып койгонума сыймыктанам өзүмө. 7 бала төрөгөн биздин келиндерибиз, жеңелерибиз баатыр болуп, орден тагынып отурушат, мен ушуга сыймыктанам. Ал мыйзам менин мыйзамым. Мына Россия, улуу Россия, бай Россия бизден 15 жылдан кийин, биз 2005-жылы киргиздик 1-сентябрда. Булар 2020-жылы 1-сентябрда киргизди. 1 класстан 4 класска чейин ысык тамак беришти. Көрдүңөрбү времяда? Ал мыйзамды кайдан алды? Ал мыйзамды элестеткиле, кыргыздардан алды. Мунун идеологу ким? Исхак Разаков. Мына урматтуу туугандар, биз бөтөн жакты карап эле жашабайбыз. Биздин тажрыйбаны бөтөн башкалар ала турган деңгээлге жеткенбиз. Кыска мезгилде. Биз ушул мезгилге чейин өкмөттөн бир момундай бир калем алып көргөн эмеспиз.
Албайбыз дагы. Алдырбайбыз дагы. Ошон үчүн коркот бизден. Лейлеке кош келипсиз адаканага. Эне тилибиздин баркын кетирип салышты дейт. Өзүбүз кетирип атабыз да. Кыргыз тили ишенип коюңуздар. Бизге керек. Өзүбүз сүйлөбөй атабыз да кыргызча. Кандай дейсиздер? Лейлек өзүнүн тили менен сүйлөйт. Acayip tilimiz var ha. Juda nazik tillerge keledi. Ар bir nerse kooz boluş gerek. Keremet boluş gerek, körküm boluş gerek. Til oşondoylordan. Maga başta aytат же тили бар деп. Жалаң тили жоктор барып алып, жогорку кеңешти көрүп атасыңар. Аман болсун. Кудай буйруп парламентке келип премьер-министр болсоңуз, референдум жарыялап, депутаттардын санын кыскартып, президенттик башкарууга алып келе аласызбы дейт. Биз муну 10 жылдан бери айтып келатабыз. Эгер бүтүн Кыргызстандын программасын карасаңыздар, бүткүл эл тарабынан шайланган президент бир эле убакта өкмөттүн башында болсун деп келатам мен. Бизге кыргыз өкмөтүнүн кереги жок. Президент барбы? Өкмөттү өзүң башкар. Өзүң башкар, өзүң керт башың менен жооп бер. Анан депутаттардын саны 60-тан ашпаш керек. Эки эсе кыскартышыбыз керек. Эми караңыз, биз 35 болуп деле иштегенбиз. Биринчи барганда 35 эле. Андан кийин 60 болдук. Менимче 60 жетиштүү. 60 менен 70-тин ортосу Кыргызстанда. Бирок депутатты партия эмес, депутатты түздөн-түз эл шайлаш керек. Ленин 3 ураан таштаган революциянын алдында. Эмне деп? Завод, фабрикалар жумушчуга, жер дыйкандарга, элге тынчтык, советтерге бийлик деп. Советтер деген кимдер болгон? Бул эл болгон. Эл шайлаган совет, ошолор башкарсын деген. Биздин урааныбыз дал ошондой. Биз областтык кеңештерди, райондук кеңештерди кайрадан калыбына келтирип, жогорку кеңештин депутаттарын түздөн-түз эл шайлаш керек. Моундай болуп, тишин агын көрсөтүп, жылмайып тургандарды эмес, арабыздан жүргөндөрдү шайлашыбыз керек. Ошондо парламент элге жакын болот. Ушул кыскача сүрөөлөр узарып кетпесин. Бизде иштеген жерибизден паспорт сурап жатат. Бербем. Алып бүттү, өзүңөр берип бүттүңөр. Силер бирдеме бердиңер, алар силерге бирдеме берди. Насиясыны. Каганыны 4-үндө аласыңар. Өзүңөр да, туугандар, айланайын, садакалар, өзүңөр. Коррупциянын башы ушул жерден башталып атат. Аттестат жазганда жалган аттестат берип атасыңар. Оорубаган кишини оорду деп жазып атасыңар. Же сотто тынчтык жок, чындык жок. Же акимде жок, же министрде жок, же депутатта жок. Эмне үчүн ушул жерден башаты элден башталып атат? Караңыздар. Менин Бишкекте жашаганыма 30 жыл болду. 30 ай баштагы баргандар пентхаустарга чыгып кетишти. Акыретти ойлобойлубу? Алганыңда арам, бергениңде арам, акыретте тозок, жоом, чатак деп какшап жүрүп, чубак ажыда кетти го. Кулагыбызга кирбей атпайбы, туугандар? Укпай коюп атабыз го. Шайтан жеңип кетип баратат го бизди. Напсы бала жеңип кетип баратат го бизди. Эгер напсыбызды тыйган болсок, көчөдө моундай болуп ырсайып турган сүрөттөр келбейт эле. Ошолор билет. Силер барасыңар, кетесиңер, паспортубузду жыйнап атат. Жыйнабай кой. Эмне үчүн чөпкө чык десе чыкпайсың? Эмне үчүн азан чакырып намазга кел десе келбейсиң? Эмне үчүн уурлукту токтот десе токтотпойсуң? Эмне үчүн жалган сүйлөбөй десе сүйлөйсүң? Эмне үчүн паспорт жыйнаса эле барып бир атанын балдарындай тизилип калып атабыз? Напсы дагы. Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: эки жаактын ортосун таза кармасаңар, эки буттун ортосун таза кармасаңар, бейишке мен кепилмин деген. Бирок ушу эки жерди сактай албай атабыз го. Жутунуп турабыз го. Неме алып келдиң деп.
Paspортты жазса дагы бюллетендеги шайлоо өтө береби, болбосо иштен кетесин деп атат. Кайсы ишиңиз бар кыйраткан, айтыңызчы. Сизди мектептен айдап, эмне ал өзүнүн аялын иштетеби келип? Мектепке мугалим таппай атат, кайланайындар. Кимди иштен айдайт? Кайсы иш бар? Келгиле. Директорден корком дегениңерге ишенбей, эжекелер, кууланбайлы. Керек болсо кайнатаңарды деле стойка смирно коюп коюп атасыңар. Анан директорден коркосуңарбы? Күйөөңөргө өрмөлөп кирип, өрмөлөп чыгат. Мен шылтоомдагы азыраак издеш керек да. Кандай дейсиңер, же калп айтамбы? Менин үйүмдө 2002-жылы 25.000 сомго алган мыйзамсыз дейт. Аким, өкмөт, айыл башчы баш болуп 90 жаштагы энем, балдарым, үч неберем болуп көчөдө калдык. Кудай кааласа сиз парламентке барсаңыз, мен Лейлек району Кулунда айыл өкмөтү интернационал номер 3-үйдүн ээси Элибаева Курсанай дейт. Курсанай эже, мен ушул катыңызды сиздин Айгүлгө берем. 4-үндө Кудай кааласа бул киши депутат болуп шайланат. Иншалла 2 жуманын ичинде парламентке кирет, мандатты колуна алат, учуп келип, сиздин үйүңүзгө барып салам берип, сиздин маселеңизди чечет ушугуз. Кудай кааласа. Мен ушундай жооп берейин.